Саламатсыңарбы балдарым? Арыбагылаһынан айындарым. Мына бүгін адаттагы айле силер менен бөбөк сенин жомогуң аттуу берүүбүздү баштайбыз. Эмесе мен бүгүн силерге учкуч бака жөнүндө айтып берейин. Эмесе бери экранга жакын келип, кунт коюп, түшүнгөнгө аракет кылабыз, балдарым. Эмесе баштадык. Учкуч бака. Илгери өткөн заманда көлдө сүзүп жүргөн эки өрдөк менен бир бака дос болушкан экен. Алар жайдын рахатында көлдүн бетинде сүзүп жүрүшчү. Күз мезгили келип, көлдөгү өрдөктөрдүн ысык жерлерге учуп кете турган убактысы да болду. Бака байкуш досторунан айрылгысы келбей, мени дагы алып кеткилечи, силерден айрылгым келбей жатат, деди. Достору ага, биздин деле сенден айрылгыбыз келбей жатат. Бирок, досум, сен бизге окшоп уча албайсың да, дешти. Бака болсо, ооба, уча албайм. Бирок, силер тумшугуңар менен бир тал чыбыкты бекем тиштеп алсаңар, мен да ошол чыбыкты тиштеп алмакмын. Мына, ошондо мен дагы силер менен чогуу учуп кете берет болчумун, деди. Бул пикир өрдөктөргө да жагып калды. Алар тумшуктары менен чыбыктын эки учунан бекем тиштеп алышты. Бака болсо, чыбыкты бекем тиштеп, баары чогуу уча башташты. Эки өрдөктүн ортосунда асманда учуп бара жаткан баканы көргөндөр таң калып жатышты. Элдер, элдер, асманды карагылачы. Бака учуп бара жатат. Карагылачы, кандай сонун учуп бара жатканын. Жада калса, куштардан да жакшы учуп бара жатат деп ызы-чуу салышты. Мындай кептер баканын кулагына майдай жагып жатты. Бирок өрдөктөр ыңгайсыз абалда калышты. Карасаң, баканы биз учуруп бара жатсак, баардыгы баканы мактап жатышканын деп ойлоп жатышты алар. Акырында алар бакага иштери күйүп, тиштеген чыбыкты кое берип жиберишти. Бака бакырган бойдон жерге түшүп бара жатты. Өрдөктөр, кана, өзүңүзчү көрөлү, деп баканы асмандан карап турушту. Асмандан жерге келе жаткан бака аябай коркту. Ал эптеп жерге жетип, талп деп жатып калды. Байкуш бака ошентип колунан келбеген ишти башка бирөөгө таянып жасаганына аябай өкүнүп калган экен. Кана балдар, айткылачы. Башка бирөөгө таянып жасаган ишке киришкен бака, мына өзүнүн досторуна ишенип, асманга учам деген бака аягында эмне болду? Аябай жүрөгү түшүп коркуп, жерге талп этип кулап түштү. Өрдөктөр башка жака учуп кетейин дегенде, эмне үчүн бака дагы алар менен баргысы келди? Себеби балдар, бака жайлата дос болуп ойногон досторуна ишенди да, туурабы? Ал эми досторуна ишенип, асманда учуп баратканда элдердин мактаганын өрдөктөрдүн ичи күйүп, досчулугун унутуп калышып, баканы жерге кое беришти да, туурабы? Ал эми канаты жок бака достору жерге кое бергенде аябай катуу учуп келип, өлүп калышы да мүмкүн эле да, туурабы балдар? Ошондуктан балдар, эч качан өзүңөрдүн алыңар жетпеген ишке киришип, өзүңөрдүн көзүңөр жетпеген ишке киришип, уят болбогонго аракет кылгыла. Ар дайым өзүңөр жасай ала турган ишке көзүңөр жеткенде гана өзүңөр билген
ишенген ишке гана киришип жүргүлө балдар. Мына балдар, баканын жоругу силерге сабак болду деп ойлойм. Ушуну менен бүгүнкү жомогубузду аяктайбыз балдар. Эмки бөбөк сенин жомогунда көрүшкөнчө саламатта болгула балдар.